Жараткан улуу ийик Кудайым рахмат ата ушул мүмкүнчүлүк шарттар үчүн ушу уулуң Микага батаңды бер, группада окуп аткан уул кыздарыңа батаңды бер, ыйык рух менен жетектешин суранам. Ага таасим Кудай. Исаңыз. Кай жериң бар? Кайсы? Амин. Яна? Кайсы Бир туугандар баштадык анда. Ай, жап. Сабак учурунда микрофондоруңарды өчүрүп коюп турсаңыздар болот. Сабак болуп атканда мындай дискуссия, суроо жооп болгондо иштетип турсаңыздар болот. Анда эмесе сыйындык сабагыбызды баштайлы. Мен мындай демонстрация экрана дегенге китепти коем. Бул жактан дагы көрүп турсаңыздар болот. Анан биз өткөн жумада биринчи сабакты баштаганбыз. Биринчи сабак адам эмне үчүн өлөт деген суроолорго жооп издеп баштаганбыз ыйык китептен. Кандай деп ойлойсуздар? Негизги себеби, өлүмдүн себеби эмне экен? Адам эмне үчүн өлөт экен? Негизи эле адам өлө турган болуп жаратылыптырбы же башынан эле өлбөс болуп жаратылыптырбы? Өлүм жөнүндө эмне билдик? Адам эмне үчүн өлөт экен? Микрофондоруңузду иштетип жооп берсеңиздер болот. Тил албастыктан, күнөөнүн айынан өлөт. Эң негизги себеби тил албастык, күнөөнүн айынан. Албетте биз бул өлгөндөн кийинки жашоо деген теманы сабагыбызды баштаганда бул тема негизи эле көпчүлүк адамдарды кызыктырат. Өлгөндөн кийин жашоо барбы? Же болбосо адам эмне үчүн өлөт? Өлбөй жашаса болбойт беле деген сыяктуу суроолор туулат адамдын жашоосунда. Бирок биз билебиз, эртели кеч баарыбыз биз өлөбүз. Бирок ошол ыйык китептен көрдүк, адам эмне үчүн өлөт? Алтын эже айткандай, адам эң негизги өлүмдүн себеби бул күнөө, тил албастык. Күнөө киргенге чейин, тил албастык күнөө киргенге чейин адам алгач өлбөс болуп жаратылганын көрдүк өткөн жумадагы сабагыбызда. Кудай адам менен обону өзүнүн бейнесине окшош кылып, түбөлүктүү кылып жараткандыгын көрдүк. Анан Эйден багында жайгаштырып, ал Эйден багын иштетсин жана сактасын деп Эйден багында жайгаштыргандыгын көрдүк. Анан ал жака ошол Эйден багына ар кандай дарактардын жемишинен жесең болот. Биз ал жактан Эйден багында ар кандай жемиштүү дарактар болгон. Алма, өрүк, жашылча, бардыгы, биздин Кыргызстанда өспөгөн, мисалы үчүн эмнелер бар? Банан, ананас, кокос, жана башка бардыгы бир жерде. Укмуштуудай сон, бардыгы даяр. Ошонун баарын адам каалашынча каалагандан жесе болмок. Бирок ошолордун арасына бир эле даракты Кудай өстүрүп чыгарган. Ал эмне дарак эле? Өмүр дарагы. Жок. Жакшылык менен жамандыкты билдирүүчүбү? Өлүм менен өмүрдүн. Ооба, эки дарак, туура айтасыз. Өмүр дарагы, анан өлүм дарагы. Өлүм дарагы бул жамандык менен жакшылыкты тааныта турган дарак. Ошону жаратып туруп Кудай кандай өсият берди эле адамга? Тандоо берди да. Бир гана ушундан жебе. Андан даам таткан күнү өлүп каласың деп окуганбыз, биз. Ошентип Кудай эмне себептен бул адамды деген Кудай куурчак же робот кылып жараткан эмес. Адамдын тандоо укугу бар, эркин экенин билдириш үчүн ушул даракты жаратып туруп көрсөтүш үчүн. Анан адамда күн сайын тандоо бар болчу. Кудайдын айткан осуятына тил алып жашоо же болбосо өзү каалагандай, өзүнүн тандоосу бар, өзү каалагандай жашоо. Анан биз көрөбүз, шайтан жылаан кейпинде келип азгыргандыгын көрдүк. Ошентип анан шайтандын сөзүнө алданып, азгырылып, биринчи аял ошол жемиштен жеди, андан кийин күйөөсүнө да берди. Ошентип экөө тең көздөрү ачылып,
жылаң айтыш экенин билишип, анан ошо Кудайга тил албастык кылып күнөөгө батышты. Ошол күнөөнүн айынан уялуу сезими жана коркуу сезими пайда болгонун көрдүк. Ошентип баягы Кудайдын жазасы ишке ашты. Кудай жебегиле деген, ал шайтан болсо Кудайдын сөзүн бурмалап жей бергиле деди. Кудай айткан жесеңер өлөсүңөр деген, шайтан болсо тескерисинче жок, өлбөйсүңөр, силер Кудайга окшош болуп каласыңар деп азгырды. Ошентип биз бул жактан көрдүк, шайтан ал ким экен? Ал чоң ажыдар дейт. Ал бүткүл ааламды азгырган шайтан жана иблис деп аталган байыркы жылан дейт. Жылан. Ал жерге кулатылды. Анан бул жактан Жакан 8:44-төн көргөнүбүздөй, ал жалганчы жана жалгандын атасы дейт. Ал чындык боюнча жашаган жок дейт. Демек ал жалганчы, ошентип Кудайдын сөзүн бурмалайт экен. Мына ошентип шайтандын азгырыгы аркылуу эмеге адамга күнөө, анан күнөөнүн аркасынан өлүм келди. Мына өлүмдүн пайда болушу ушундан экен. Бирок алгач биз көрдүк адам өлбөс болуп жаратылгандыгын. Эми андан ары бир туугандар улантабыз. Бул жактан башталыш 3-бөлүм 17-ден 19-га чейин окуп чыгып, байкоо жүргүзүү дейт, байкоо жүргүзүүнү окуйлу. Адамда тыюу салынган дарактын жемишинен жеп алгандан кийин Кудай ага эмне деп айтканын карап чыгалы дейт. Демек, аял менен аял жеди, анан адамга берди күйөөсүнө. Ал да жеди. Ошондон кийин Кудай кандай эмне деп айткандыгын карап чыгабыз. Башталыш 3-бөлүм 17-ден 19-га чейин окуп чыгып, адам жөнүндө айтылган ар бир сөздү сен, сенин, сага, өзүң деген атоошторун кошо астын чийгиле дейт. Бул жактан адам деген сөздү белгилейбиз. Адамга болсо мындай деди: аялыңдын тилин алып, андан жебе деп мен сага, мен мындай эле сары менен белгилеп турайын, силер астын сызып белгилейсиңер. Мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң үчүн сенин айыңдан сенин айыңан жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Жер сен үчүн тикенек, ото чөп өстүрүп чыгарат. Тала өсүмдүктөрү менен азыктанасың. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча маңдай териң менен нан таап жейсиң, анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың дейт. Ошентип биринчи суроону окуйлу кезек менен. Төркүн эже, микрофонуңузду иштетип, биринчи суроону окуп берсеңиз. Төркүн эже, микрофонуңузду унутпаңыз. Жер ушуга окшогон абалга Кудайга тил алуу же Жок, ал эмес. Суроону. Суроолорду талкуулагыла дейт. Адам жөнүндө эмне билем? Адам жөнүндө эмне билдиңер? Майрам эже окуп койду, Кийинкисин сиз окуйсуз. Адам жөнүндө эмне билдик? Ушул 3 аяттан. Кайсы бетте мен билбейт. Адам жөнүндө таптым. Биягына турбайбы? 13-бет. Адам жөнүндө эмне билдик бир туугандар? Ушул аяттардан. Микрофондоруңуздарды иштетип жооп берсеңиздер болот. Он 7-нчи аятты карасаңыздар. Адамга болсо эме деди да. Сенин айыңан жер каргышка калды, сен өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың деди. Демек, жакшы. Адамдын айынан сенин айыңдан эмне болду? Жер каргышка калды. Адамдын күнөөсүнүн айынан жер каргышка калды. Бирок ага чейин эмне болду адам? Аялыңдын тилин алып, кимдин тилин алыш керек эле? Кудайдын тилин алыш. Кудайдын тилин алыш керек болчу. Аялыңдын тилин алып,
Анткени аялы деген Кудайдын осуятына карама каршы сунушту берип атпайбы? Кудай жебе деген да. Анан аялы өзү жеп, албетте анын аркасында шайтан. Анан демек адам аял дагы экөө тең негизи Кудайдын тилин алыш керек болчу. Бирок бул жактан биз адам жөнүндө суроо болуп аткандан адам аялынын тилин алып Кудайга тил албастык кылды. Анан Алтын эже айткандай, анын айынан эмне жер каргышка калды. Жер каргышка калды. Кийинки суроону эми Төркүн эже эми сиз окуп бериңиз. 17-аят дегенде. 17-аятты дагы бир ирет окуп чыккыла. Адамда дагы кандай варианттар бар эле. Ал эки үндүн кайсынысын тандаш керек эле. Башталыш китеби боюнча бардык байкоолоруңарды эстегиле. Мындайча айтканда адам мындай эки оттун ортосунда калды да. Экөөнүн бирөөсүн тандаш керек болчу. Экөөнүн бирөөсүн тандаганда ал күйбөйт болчу. Кайсы эки оттун, кайсы эки үндүн ортосунда калды. Эки үндүн кайсынысын тандаш керек эле? Кимдин үнү? Кудайдын жана аялынын үнү. Кудайдын жана аялынын үнү, Демек ушул эки үндүн ортосунда калды. Демек анын варианты кимди тандашы керек? Албетте анын тандоосу, ал эркин, кимди тандаса, кайсы үндү тандаса ошону тандайт. Бирок ал кимди тандашы керек болчу? Кимдин үнүн угуш керек болчу? Кудайды тандаш керек эле. Кудайдын үнүн, Аялдын тилин алып. Кудайдын үнүн угуш керек болчу. Кудайдын тилин алышы керек болчу. Кийинки суроо. Алтын эже, сиз окуп берсеңиз. Денелик өлүм адамдын тил албастыгынын натыйжасы. Ал эмес, эң үстүндөсү. Силер ушуга окшогон абалга Кудайга тил алуу же адамга тил алууну тандоого туш болдуңар беле? Силер үчүн тандоо кыйын болгондугунун себебин кыскача түшүндүрүп бергилечи. Бир туугандар, силерде ушундай учурлар болду беле? Жанан ошондой мисалдарды айтып бере аласыңарбы жашооңордон? Анын кесепети кандай болду эле? Көп эле болот да. Көп эле болот. Туура эмес, жашоодо көп эле немелер болот да. Бирок мындай эң эсте каларлык нерселер барбы? Силерде мындай эсиңерден кетпеген окуялар, конкреттүү мисалдар. Мен бир мисал айтып берейин. Албетте ар бирибизде мындай эстесек көп эле мисалдар көп эле, бирок мындай эстен кеткис, алардын арасынан эстен кеткис бир окуялар болуп калат. Мисалы бир 1,5 жыл мурун эле, 1-2 жылдай мурун мындай сунуш болуп калды. Адамдан сунуш да. Анан ошол эле сунушту мен ошо Кудайданбы же Кудайдан эмеспи деп мындай кызматка байланыштуу. Ушул нерсени мен кызматка колдоном. Кудай сенин кызматыңа деп ошондой бирок өзүмдүн да денелик каалоомдо болуп атат да. Ошентип анан мындай так Кудайдан ооба же жок деген жоопту уга албай, анан өзүмдүн каалоомду жогору коюп, анан ошол нерсени кылып койдум да. Бирок азыр анализ кылып көрсөм, Кудай конкреттүү кадамдарды, мындай жок деген эмелерди бериптир да, тоскоолдуктарды жаратыптыр мен жашоомдо. Анан ошондон мен адамдын сунушун кабыл алып, анан өзүмдүн баягы каалоомду аткарып коюп, бул Кудайга кызмат үчүн керек деп ошол нерсени кылып койгондон кийин, анан анын кесепети мен үчүн аябай оор болду да. Мындай денелик жактан дагы, руханий жактан дагы. Ошон үчүн бул мен үчүн чоң сабак болду. Адамдардын сунушун кабыл алаарда чындап эле Кудайдын үнүн угуу абдан маанилүү экен. Эгерде мисалы үчүн Кудай жок десе, анда мен канчалык каалап атсам дагы, мындай денелик каалоом болуп атса дагы, мен баш тартып койсом, Кудай андан да көп нерсени кылып бере алат деп мен баш тартып койсом, анда менин жүрөгүмдө тынчтык болот.
Кудай менен болгон мамилемде ого бетер Кудайга жакындайм да. А бул нерсе мени мындай Кудайдан алыстатты да, руханий жактан дагы алыстатты, ошондой эле денелик жактан дагы, ден соолукка дагы мындай таасирин тийгизди да, тескери. Ошондуктан бул мен үчүн эстен кеткис бир окуя, анан сабак болду. Ошондуктан албетте мындай өтө мындай таасир болбогон деле окуялар көп эле болот, бирок мындай эстен кеткис, мындай таасири күчтүү эмелер да болот да. Ошондуктан ушундай нерселер адамдыкына окшогон. Адам аялынын үнүн угуш керек болчу, же болбосо Кудайдын үнүн угуш керек болчу. Кудайдын үнүн укса, Кудайга тил алса, анда ал Кудайдан ажырамак эмес, алыстамак эмес, эден багынан куулуп чыкмак эмес. Ошондуктан биздин жашообузда дагы ошол сыяктуу мындай кесепеттер болот. Анткени биз окубадыкпы? Сенин айыңан жер каргышка калды, эми өмүрүң өткөнчө эмне болосуң дейт. Жер азап менен азыктанасың дейт. Көрдүңөрбү? Ар кандай азап, кыйынчылыктар биздин жашообузда болот. Андан кийинки суроо мына, как раз азыркы менин уже эле жооп берип койдум да. Адам тил албастыгы үчүн кандай жаза алды дейт. Кандай жаза алды адам тил албастыгы үчүн? Бейиштен кетишти, куулушту да, бейиштен куулушту. Бул жактан окудукпу бейиштен кеткенин? Жок. Жок. Сен өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Өмүрүң өткөнчө азап менен азыктанасың. Жер сен үчүн эмне? Сонун дарактарды өстүрүп каргышка калды. Жер сен үчүн мындай жемиштүү дарактарды өстүрүп чыгат дейби? Тикенек, отоо чөп. Тикенек, отоо чөптөр. Анткени тиги Эден багында тикенектер, отоо чөптөр жок болчу. А бул жактан уже айырмачылыгы отоо чөп, тикенек өстүрүп чыгарат дейт. Демек, азап менен азыктанасың дейт. Анан 19-аят эң немеси, жана Кудай айтпады беле? Бул дарактын жемишинен жебе, жесең өлөсүң деген. Эми бул жактан адам дароо өлгөн жок, бирок ал руханий өлдү. А бирок 19-аятта айтып атат. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча дейт. Демек, бир убактылуу жашайт экен адам жер үстүндө. 100 жыл, 200 жыл, адам атанын убагында 900 жылга чейин жашашчу. Бирок азыр ашып кетсе 100 жылга чейин, 70-80 жаш. Бирок ошол убактылуу барганыңча маңдай териң менен нан таап жейсиң. Анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың дейт. Мындайча айтканда өлөсүң, өлүм. Өлгөндөн топурак айланат. Кийинки суроо. Майраме жооп берсеңиз, акыркы суроо. Денелик өлүм адамдын тил албастыгынан, тил албастыгынын натыйжасы болду беле? Текисин кайсы сөз айкашы бул суроого жооп берет? Денелик өлүм тил албастыктын кесепетиби? Ооба, тил албастыктын кесепети. Текстен кайсыл аяттан көрдүк? Азыр 19-алынган жерге кайра. 19-аяттан көрдүк, 19-аят. Сен топураксың, кайра топуракка барасың деген бул өлүм. Дене топурактан жаратылган, ал кайра топуракка барат экен. Бул эмненин айынан болуптур? Күнөөнүн айынан. Кудайга тил албастыктын айынан. Андан ары кеттик бир туугандар, байкоо жүргүзгүлө. Адамдын тил албастыгы үчүн чыгарылган өкүм мындай. Ал өлүп кайра топуракка барышы керек. Ушуну менен эле баары бүттүбү? Албетте жок. Башталыш 3-бөлүм 20-дан 24-кө чейинки аяттарды окуп чыгып, Кудай Теңир деген сөз айкашын биздей деген атоошту кошо 3 бурчтук символу менен белгилегиле. Анан адам жана ово деген сөз жөнүндө айтылган ар бир сөздү атооштор менен жана синонимдер менен кошо астын чийгиле дейт. Ушул эки сөздү белгилейбиз. Кудай Теңир биздей деген синонимдер менен, анан адам менен ово жөнүндө айтылган сөздөрдү белгилейбиз. Биякта кандай маркерлер бар болду экен? Мен бир эле түс менен белгилеп кете берейин, анткени бул жактан мен адам
аялынын атын Ово койду. Анткени ал жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды. Кудай Теңир адамга жана анын аялына терини кийим кылып кийгизди. Анан Кудай Теңир мындай деди: мына адам биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып түбөлүккө жашап калбасын. Ошентип Кудай Теңир аны өзү жаратылган топуракты иштетсин деп Эйден багынан кууп чыкты. Мына бул жерден көрүп атабыз, Эйден багынан кууп чыгарылганын. Адамды кууп чыккандан кийин чыгыштагы Эйден багынын жанына өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн кериптүү жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду. Ушуга чейин эми суроолорду талкуулап дейт. Биринчи суроо, алтын эже окуп берсеңиз. Башталыш 3:20 аяттан Ово жөнүндө эмне билдиңер? 3:20-дан. 20 аяттан Ово жөнүндө эмне билдик? Ово бардык жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды дейт. Демек, Ово деген сөздүн мааниси ошол экен. Жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси. Мааниси ошону билдирет экен да, Ово деген сөздүн. Демек, ал эмне болду? Жер үстүндө жашагандардын баардыгынын энеси болуп калды. Анын атын адамга коюптур, өзү коюптур да, адам аялдын атын Ово койду дейт. Ооба. Кийинки суроону Төркүн эже окуп бересизби? Ошентип ыйык жазууда жазылганга ылайык адамзаттын ата бабасы ким? Же башкача айтканда, адамзаттын бүт жашоосуна алып караганда, алардын түпкү ата теги ким болгон? Ким болуптур? Кудай болуптур да. Жок. Кудай ал жаратуучу деп карап атат беле. Бирок бул аят Адам ата Ово эне. Адам ата Ово эне. Адам ата. Демек, баардыгыбыз бүгүнкү күндө жер үстүндө канча миллиарддаган адамдар, 7 миллиарддан ашык адам. Демек, баарыбыздын түпкү ата тегибиз ким? Адам ата. Биз маймылдан жаратылыптырбызбы? Жок. Жок, бизди Кудай жараткан, Биз айдан жаралган эмеспиз же маймылдан жаралган эмеспиз, бизди Кудай жараткан. Бүгүнкү күнгө чейин мектептерде, мисалы, Союз убагында окучу эмес беле, адам маймылдан жаратылган деп. Анан бизде бала бакчаларда ушундай ыр бар эмеспи? Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык деген. Карасаңар, адамдын аң сезимин кичинекей чактан эле ушинтип Кудайдан алыстатыш үчүн аң сезимин ушинтип бузат экен. Бирок биз ыйык китепти окуганыбызда көрдүк. Бизди эч кандай маймылдан жаралган эмеспиз, эч кандай эволюциядан пайда болгон эмеспиз, эч кандай айдан жаралган эмеспиз, бирок бизди Кудай жараткан. Анан түпкү ата тегибиз Адам ата менен Ово эне болгонун көрдүк, Кийинки суроо, Майрам эже окуп берсеңиз кийинки суроону. Адам жана Ово тил албастык кылгандан кийин алар өздөрүнүн жалаңачтыгын анчы жалбырактары менен жапканга аракет кылышты. Кудай аларга кандай кийим берди? Кудай аларга кандай кийим берди? Айбанаттын терисинен кийим кийди. 21 аятта Кудай адамга жана анын аялына терини кийим кылып кийгизди. Демек, бул тери көрсөк, албетте бул жактан түз айтылбайт, бирок эң биринчи курмандыкты көрө алабыз, Анткени ага чейин эч кандай мал курмандыгы союлган эмес, бирок тери деген бул жаныбардын терисин кийим кылып кийгизди дейт. Мына ушул жактан эң биринчи Кудайдын курмандыгын көрө алабыз. Бул келечекте бул тери деген эмнени жаап атат?
денени жаратат. Денени тагыраак айтканда Күнөө. Кандай? күнөөнү эмес, жылаңачтыкты. Мындай символический күнөөнү десек болот. Жылаңачтык бул адам менен обонун жылаңачтыгын жаап атат да. Ошондой эле бул символика келечекте Иса Машаяк Кудайдын курмандык козусу катары биз үчүн курман болуп, биздин күнөөлөрүбүздү эмне кылат? Жабат, күнөөлөрүбүздү жууйт. Эң биринчи курмандыктын символикасын ушул жактан көрө алабыз да. Келечекте бул Иса Машаяктын курманы көрө алабыз. Демек муну ким кылды? Кудай кылды. Адамдын өзүнүн аракети менен өзүнүн жылаңачтыгын жабуу эмес, бул Кудайдын жолу. Кудай жапканда гана биз жылаңачтыгыбыз жабылат, же болбосо күнөөлөрүбүз кечирилет. Биз өзүбүздүн аракетибиз менен эч кандай күнөөлөрүбүз кечирилбейт. Андан кийинки суроо. Адам менен обонун жылаңачтыгын жабыш үчүн Кудай жаныбарды эмне кылыш керек эле дейт. Мен уже жооп берип койдум. Эмне кылыш керек эле? Кудай жаныбарды Курмандык кылыш керек. Курмандыкка чалыш керек болчу, Анын жаныбардын каны төгүлүш керек болчу. Жаныбар күнөөлүү беле бул учурда? Жок. Адам күнөөлүү болчу. Көрдүңөрбү? Адам гана күнөөлүү. Адамдын күнөөсү үчүн мындай күнөөсү жок жаныбар курмандыкка чалынып атат. Ошондой эле келечекте биз азыр эскертүүнү окуйлу. Бул тууралуу ой жүгүртүп жатып, ыйык жазууда айтылган биринчи өлүм бул жаныбардын өлүмү экенин билебиз. Анткени Кудай анын териси менен адам менен обонун жылаңачтыгын жабышы керек болчу. Башталыш 3:21. Бул болсо адамзаттын күнөөлөрүн жабыш үчүн чалына турган курмандыктардын прообразы эле. Кудай бизге Левилер 17:11 жана Еврейлер 9:22 аяттарда кан төгүлмөйүнчө күнөө үчүн кечирим жок экенин көрсөтүп жатат. Мунун бардыгы бизди адамзаттын күнөөсүн толугу менен жаба алган Кудайдын жалгыз курмандык козу Иса Машаякка багыттайт дейт. Демек, жогоруда айтылган нерселер бул эскертүү аркылуу бизге түшүндүрүп берип атат. Эскертүү деген бул түшүндүрүү, Демек, ошол эң биринчи чалынган курмандык келечектеги Иса Машаяк бул Кудайдын курмандык козусу экендигинин прообразы. Андан ары кеттик тургандар. Башталыш 5-бөлүм 5-аятты угузда окуп чыгып, адам деген сөздүн астын чийгиле, анан мындай символ менен көз жумду деген сөз айкашты белгилегиле дейт. Адам бардыгы болуп 930 жыл жашап, эмне болду? Көз жумду. Карасаңар, канча жыл жашаса дагы адам баягы Кудайдын айтканы ишке ашты. Бул дарактын жемишинен жебе, анткени андан даам таткан күнү эмне болосуң дедиле? Өлөсүң деген. Демек, Кудайдын айткан сөзү ишке аштыбы? Ишке ашты. Бул аятта суроолорду талкуулагыла. Бул аяттан адам жөнүндө эмне билдиңер? Эмне билдик адам жөнүндө? Канча көп жашаса дагы баары өлөт экен да. Көп жашаса дагы баары бир эмне болду? Аягында өлөт экен. Өлдү. Көп жашаса дагы 930 жыл жашаса дагы болжол менен почти 1000 жыл. Элестеткиле канча, Бирок баары бир акыр аягы эмне болду? Ал көз жумду. Көрдүк. Кийинки суроо. Башталыш 2:17 аятта айтылган Кудайдын сөзү менен башталыш 5:5 кандай байланышы бар? Адам тил албастыгынын айынан эмне болушу керек эле? Башталыш 2:17 эстесек, топураксың, кайра топуракка барасың деп айткан, Кудай. Ал эми 5-бөлүм 5-аятта адам ошол топурак болуп, кайра топуракка барды. 900 жыл жашаса дагы адам не болду? Кайра топуракка барды, то есть көз жумду. Демек, адам тил албастыгынын айынан эмне болуш керек эле? Өлүш керек болчу. Демек, көрдүк бул чындыкты. Бул силерге Кудай жөнүндө эмне дейт? Эми эң маанилүү суроо. Кудай жөнүндө эмнени билдик? Кудай эмне деп айтты эле? Өлүп каласың.
качан өлүп каласың деген. Ошол Дарактын жакшылык менен жамандыкты таанып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени аны даарттаткан күнү өлүп каласың деген. Демек өлүм дарагынын жемишинен жесең өлөсүң деген, Ошентип ушул Кудайдын сөзү ишке аштыбы? Ишке ашты. Ооба. Ишке ашты. Буга ким күнөөлүү? Адам. Адам күнөөлүү. То есть адам өзү себепкер. Анткени жебе деген, жесең өлөсүң деген. Демек Кудайдын сөзү эмне болбойт? Өз күчүн жоготпойт. Кудайдын сөзү аткарылат. Кудай өз сөзүн аткарат, кандай болсо дагы аткарат. Өзүнүн убадасын аткарат. Ал аткарбай койбойт. Ой, эми макул эми дегендей кылат. Бирок Кудайдын ошол жаза жөнүндөгү сөзү дагы аткарылат. Анан кийин көрөбүз Кудайдын ырайым жөнүндөгү да сөзү аткарылат. Кудай кечирем десе, ал кечирет. Бул кийинки сабактардан көрөбүз. Андан ары эскертүү. Башынан эле Кудай адамга бир гана дарактын жемишинен, башка бардык дарактын жемишинен, керек болсо өмүр дарагынын жемишинен да жегенге уруксат берген. Башынан эле Кудай адамга бир гана дарактын жемишинен башка бардык дарактын жемишинен, керек болсо өмүр дарагынын жемишинен да жегенге уруксат берген. Адамда тандоо бар эле. Жана Кудай ошол тандоонун кесепети кандай болоорун так көрсөткөн. Эгерде адам тыюу салынган дарактын жемишинен жегендин ордуна өмүр дарагынын жемишинен жегенде, ал Кудай менен мамилеси үзүлбөй түбөлүк жашап калмак. Ошентсе да адам билип туруп эле Кудайга тил албастык кылганда, Кудай өз ырайымы менен адам менен обону Эден багынан кууп чыкты. Антпесе эмне болмок? Ошол өмүр дарагынын жемишинен жеп алса, андан ары айтып атат. Алар өмүр дарагынан жеп алышып, Кудайдан түбөлүк ажырап, түбөлүк күнөөкөр абалда калышмак. Көрдүңөрбү? Бул Эден багынан кууп чыккандыгы бул Кудайдын ошол эле учурда жазасы, ошол эле учурда ырайымы экен. Карасаңар? Кудай кандай керемет, Биз ойлойбуз жазасы гана деп. Бирок Кудайдын ырайымы экен. Анткени тиги өмүр дарагынын жемишинен жеп алганда, алар шайтанга окшоп түбөлүк уже куткарылууга мүмкүнчүлүгү болбой калмак. Түшүнүп атасыңарбы? Күнөөкөр абалда калышпак да ошол жакта. Түбөлүккө күнөөкөр абалда калышмак. Демек куткарылуу болмок эмес. Ошондуктан бул Кудайдын ырайымы экен. Кандай керемет, Анткени Кудайдын уже куткаруу планы уже башталат ошол учурдан баштап. Бардыгын көрө билген Кудай куткаруучуну дүйнө жарала электе эле чалынган курмандык козуну кам көргөнүн силер көрөсүңөр. Анткени өз убагы келгенде Кудай аны жиберген. Бул Галаттыктар 4-4-аятта жазылат. Киши өлтүрүүчү жана жалганчынын Кудай силерди сүйбөйт же ал силерге эч кандай жакшылык каалабайт деген ойлоруна эч жол бербегиле. Же болбосо башка эч ишенбегиле андай ойлорго дейт. Ал шайтандан, Кудайдан эмес. Андан ары бир туугандар, биздин менимче акыркы үзүндүбүз болуш керек. Бүгүнкү сабакка акыркы үзүндү экен, акыркы тапшырма. Байкоо жүргүзгүлө. Тил албастыктын айынан келген өлүм эмне үчүн адам менен обого гана тийген жок? Эмне үчүн башкаларга, бизге да тийди? Бул жөндө Римдиктер 5-бөлүм 12-аятты угуз окуп чыгып, күнөө деген сөздү чоң К тамгасы менен белгилегиле, өлүм деген сөздү мындай символ менен белгилегиле дейт. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм бардык адамдарга өттү, себеби бардыгы эмне кылышты? Күнөө кетиришти. Бул жактан күнөөнүн жайылышы жөнүндө көрсөк болот да. Суроолорду талкуулагыла дейт. Майрам эже, биринчи суроону окуп берсеңиз. Күнөө жана өлүм дүйнөгө кантип кирди? Кантип кирди күнөө жана өлүм? Адам менен оо аркылуу кирди. Бир адам аркылуу. Адам. Адам менен оо аркылуу.
ооба. Адам ата ооне аркылуу. Бул жактан карап атабыз. Көрдүк, дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди дейт. Демек бул жакка жазабыз. Бир адам аркылуу. Кийинки суроо, алтын жооп берсеңиз. Бул бир адам ким? Анын аялын ким деп аташкан жана анын мааниси кандай? Эгер унутсаңар дагы бир ирет башталыш 3:20 окугула. Бул бир адам ким экен? Ого. Ооба, Ооба. Адам. Ого эне. Бул бир адам негизи адам, анын аялынын ким деп аташкан? Ого эне. Адам ата менен ооне. Ооненин мааниси кандай эле? Бүт дүйнөдөгүлөрдүн энеси. Бүт жер бетиндегилер. Жер үстүндө жашагандардын энеси деп. Адамзаттын энеси, Кийинки суроону Төркүнө жооп берсеңиз. Күнөөгө күнөө киргендигинин анын натыйжасы кандай болду? Ал натыйжа кимдерге тийди? Ошол натыйжа силерге да жеттиби? Натыйжа, дүйнөгө күнөө киргендигинин натыйжасы кандай болду? Бүт дүйнөгө, бүт адамзатка кетти да күнөө. Бүт адамзатка жайылды. Демек, ким аркылуу келди ошол күнөө? Бир адам аркылуу. Бир адам аркылуу. Ого аркылуу. Бир адам аркылуу күнөө келди. Демек, карасаңыздар бир туугандар, бул текстте азыр мен сүрөт тартып бермекмин, бирок бул жактан аракет кылайын. Мисалы, азыркы текстти эстеп тургула, Римдиктер 5-бөлүм 12-аят. Мен дагы бир сыйра силерге окуп берейин. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби бардыгы күнөө кетиришти. Бул жактан бир туугандар, күнөөнүн жайылышы жөнүндө көрө алабыз да. Мисал үчүн, доска көрүнүп атабы бардыгыңыздарга? Мисалы мен бул жер деп коелу, жер, тоголок. Бул жер, эйден бага. Бул жерге азыр канча миллиардтаган адам жашайт? 7 миллиардтан ашык, Буга чейин жашап өткөндөрдү адам ата менен ООНден башынан баштап канча миллиардтаган адам, сан жеткич. Ушул дүйнөдө жер үстүндө жашагандарга бир эле адам аркылуу эмне кирди? Күнөө кирди. Эми ошол күнөө бардык адамдарга жайылдыбы же күнөөсүз адамдар барбы? Баарына жайылды. Бардыгына жайылды. Карасаңар, бүт жер үстүнө күнөө жайылды. Демек, күнөөсү жок, бир дагы адам жок. Бул эң жугуштуу оорудан дагы жаман экен да. Мисалы үчүн, кандай жугуштуу ооруларды билесиңер? COVID-19. Азыркы замандын эмеси, Бирок бардыгы эле COVID-19 болобу бүгүн? Жок, ар кандай оорулар менен ошо. Жок. Демек, COVID-19 дагы керек болсо коркунучтуу, бардык адамдарга жеткен жок, Буга чейин ар кандай чума, спид жана башка оорулар бардык адамдарга жеткен жок. Бирок күнөө эң коркунучтуу оорудан дагы жаман экен да. Бир дагы күнөөсү жок, күнөө менен оорубаган бир дагы адам жок экен. Андан дагы жаманы күнөө. Демек, бир адам аркылуу күнөө келди, анан бардык адамдар 7 миллиардтан ашык болсо, анын бардыгы. Вообще эле адам атадан, ООНден баштап бүгүнкү күнгө чейин бүт адамдар күнөөкөр болуп турду. Энен күнөө жайылып гана тим болбостон өзү менен кошо эмне алып келди күнөө? Өлүм алып келди. Өлүм алып келди. Күнөө
өлүмдү алып келди. Күнөө өлүмдү алып келди. Анан өлүм эмне болду? Bir el adamga жеттиби же бир нече эле адамга жеттиби же Adına gitti. баарына жайылды? Бардығына жайылды. Бардығына жайылды. Демек, өлбөй турган бир дагы адам жок. Күнөөнүн кесептиги, күнөөнүн жазасы. Демек, мына ошол Римдиктер 5-бөлүм 12-чи аят ушуну билдирет экен. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип, өлүм бардык адамдарга өттү дейт. Демек, бир туугандар, күнөөнүн жайылышы ушунчалык оор экен. Демек, ошол натыйжа адам менен оого жеткен натыйжа бүгүнкү күндө бизге да жетиптир. Ошол себептен мына көрдүк, сабагыбыздын жыйынтыгында бир туугандар, күнөөнүн өлүм эмне үчүн келет экен, эмне үчүн адам өлөт экен? Биз көрдүк күнөөнүн айынан, тил албастыктын айынан. Эми жуманын жыйынтыгын окуп, анан сыйыналы. Адам менен Оонун Кудайга тил албастык кылуу чечими аларга гана эмес, алардын чечиминин натыйжасы тарыхтагы бүт адамзатына, жер үстүндө жашаган ар бир адамга таасирин тийгизди. Тил албастыктын натыйжасы өлүм деп Кудай башынан эле так айткан. Адам менен Оону күнөөсүнүн айынан биз баарыбыз денелик жактан өлөбүз. Топурактан жаралган топуракка, кайра топуракка барат. Биз Насаатчы 3-бөлүм 1-2 аяттардан көргөнүбүздөй, ар бирибиз үчүн өлө турган мезгил бар. Жана бул мезгилден эч кимибиз качып кутула албайбыз. Биз канчалык бош эмес болсок да, же бул биз үчүн ыңгайсыз убакта келсе да, же бүтпөгөн көп иштерибиз калса да, бул мезгил келет. Кудай адамдын өмүр демин токтотууну чечсе, буга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Биз Кудай менен жердеги өмүрдү узартуу жөнүндө соодалаша албайбыз. Ал өлө турган мезгилди өз планына ылайык белгилейт. Биз Еврейлер 9-бөлүм 27 аяттан өлүмдөн кийин сот боло тургандыгын көрдүк. Бизди кандай сот күтүп турат? Куткарылуу жолу барбы? Адам менен Оонун жылаңачтыгын жапкандай эле бизди сүйгөн ырайымдуу Кудайдын биз үчүн куткаруу планы барбы? Өлгөндөн кийинки жашоого үмүтүбүз барбы? Кийинки жумада Кудай бул тема жөнүндө эмне деп айтканын карайбыз дейт. Ошентип бир туугандар, ушуну менен биринчи сабакты бүттүк. Анда эмесе келе бирге сыйыналы. Анан эмкиде экинчи сабагыбызды карайбыз. Экинчи сабагыбыз өлгөндөн кийин жашоо барбы деп аталат. Экинчи сабагыбыздын темасы ушундай экен. Анда бир туугандар бирге сыйыналы, анан жыйынтыктайлы. Асмандагы Кудайыбыз, Ата, рахмат сизге ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн, ушул чындыктарыңыз үчүн. Сиз бизди ар бирибизди сиз жараткансыз. Жана биз ушунчалык күнөөкөр болсок дагы сиз бизди таштап койбой, ушул күнөөкөр денеде жашап жатканда дагы биз үчүн кам көрүп, жей турган наныбызды, кийе турган кийимибизди эмнеге муктаж болсок, азыр дагы сиз биз үчүн кам көрүп берип жаткан баардык баталарыңыз үчүн рахмат. Жана сиз бизге кайрадан ушул ата менен Оону ээ болгон алгачкы ушул Эден багындагы ушул мамилеге сиз алып келгиңиз келет. Ошол үчүн ушул чындыктарыңызды ачып бергиңиз келет. Жана ушул кийинки сабактарыбызга да сиз батаңызды, ырайымыңызды бериңиз. Сизден ушул ырайымыбыз мол төгүлсүн, элибизге, жерибизге, ар бирибизге, ушул жерде отурган ар бирибизге, Кудайым. Жана ошондой эле ооруп жаткан бир туугандарды да, Кудайым, сиз сакайтып, айыктыра көрүңүз, Ата. Кыргыз эли жерибизге өзүңүздүн тынчтыгыңызды бере көрүңүз, ырайымыңызды төгө көрүңүз. Сиздин эркиңизсиз эч нерсе болбойт. Баардыгын сиз өзүңүз көзөмөлдөп башкарып турасыз. Жана ушул баардык кырдаалды, жашообуздагы баардык кыйынчылыктарды, баардык муктаждыктарды сиздин ыйык колдоруңузга тапшырабыз. Ар бир тууганды сиз баталаңыз. Эмки сабакка дагы, Кудайым, ар бирибиз катышканга өзүңүз ырайымыңызды бериңиз. Иса Теңирдин атынан биз ыраазычылык менен сыйынабыз. Амин. 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 Бир тууганда суроо жокпу? Амин. Амин.
суроолор болсо же кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо айтып турсаңыздар болот же группага жазып турсаңыздар болот, Макул анда, Кудай жалгасын, эмки көрүшкөнчө. Болду, рахмат, жакшы, Кудайым баталасын. Рахмат сага дагы. Жакшы. Рахмат, Мирлан. Кудай батасын. Кудайым батасын берсин.